Biz çoğunluğunun sebebi bu sot, prokuror, advokatlar, bank, kılmışker, ekspertler kılmışker boluşat. Makıldaşıp, eldi kıynap, mıyzam buzgunçuluğuna kamap atışat. Bu prokurorlar деген kılmışkerler, elge karşı, birlikке karşı, mıyzamga karşı iş kılıp atışat bu yerde. Bular sottun formasını giygen, prokurordun formasını giygen. No, mıyzamdardı buzat. Bizden Kırgızstanda ekspertiza yok. Advokat yok sotto atışat. Advokat yok, banklar makıldaşıp elдің tamdarını alıp koyup atışat. 700 bin сомдук 1 milyon 2 milyonluk tamды 700 bin сомго сатып алып калган акчасын уурдап атышат соттор. Ошолорду баарын далилдей турган бизде документтер бар. Көргөзсөк, бул прокурорлор карабайт экен, соттор бири-бирине шылтоо кылат экен. Барып туруп азыр айттым мен, обул прокурор Гиязовго. Сен уурусуң дедим. Ушундай кылып, любой прокурорго айтабыз, сен уурусуң деп. Себеп биздин сурообузга эч качан мыйзам чегинде жооп бере албайт. Сот прокурорлор коррупционерлер, эң чоң коррупционерлер. Мына Мухтар байкем айткандай, мен Мухтар байкеме ушу быйыл келип мындай эме кылып атам да, кайрылып атам да. Үй мүлкүмдү прокурор, сот, адвокат бүт баары биригип туруп, үй мүлкүмдү тартып алып, өзүмө кол салышты. Кол салып, кылмыш иштерди козгошту. Дагы Кудайымдын актыгына салып, бүгүн соттолбой силердин араңарда турам, жана силерге да кайрылып атам. Урматтуу кыргыз элим, Баткен, Лейлекте эмне болуп атат? Ошондой эле ушу Кыргызстанда элдер укук жагынан күрөшүп келатат, согуш болуп атат. Укуктук согуш болуп атат. Банктардын арасында калган, тебеленде калган канчалаган энелер кыйлап атат. Депутаттар көтөрүп атат, бирок ага да караган жери жок. Прокурорлор оозуна талкан сугунуп алып отуруп, биздин укукту тебелеп, банктар менен сговорго кирип алып туруп, элдердин үй мүлкүн алып атат. А соттор болсо, тиги прокурор менен банктардын сговорун көрүп алып туруп, акырын гана чечимди жеңичинен чыгарып коюп, ким акча берет деп, бирөө акча берсе банктан утулбайт, акча берсе банктан утулуп калып атат да. Мен Баймосунов Зарылбекмин, Тебеевичмин. Менин жалгыз уулум бар эле ушуну бир аялдын азабынан өлтүрдү, акчаны азабынан. Баламдан 12 000 доллар акча алып келди. Кошо байланыштырып. Ошону өлтүрүп баламды кайра акчасын беренде аны бере албастык кылып анан өлтүрүп таштады. Анын агаларынын баары тең чоң болуп иштейт экен. Анан мен болсо эле карапайым адаммын. Анан мен каяктан күчүм жетет ага. Ошо менен улам басып атышат мына. Анан жалгыз кызым калды эле андан кийин. Ал кызым да ошол агасы өлгөндөн кийин ооруга чалдыгып ада кайтыш болуп калды. Мен азыр жалгыз калдым. Неберелерим бар, бир эки неберем болду ошо кыз балдар. Башка эч ким жашарга жерим жок, үйүмдү да алып койду банк. Машинем бар эле, балама калган бир машинем бар эле, муну да алып койду ошо айдын балдары эле алдап салдап отуруп. Агаларга да алдадым ушул. Анан сотко да барабыз, прокурорго барбаган жерибиз калган жок, айлабыз кетип мына могундай кыздарга балдарга кошулдук. Эми мен сурарым, урматтуу Садыр Жапаров, сизден сурарым ушул акыйкаттыкты алып келсеңиз Кыргызстанга. Биз сиз болот дегенде ушунчалык жатып туруп кубанганбыз. Кудай ушул биздин да Кудайыбыз бар экен, буйруса баары жакшы болот го деп ойлогонбуз Таршибек көңүздөрдү. Эми билбейм, карабай атасызбы, эмне кылып атасыз айтор. Мына азыр биз прокуратура, Чүй областынын прокуратурасынан чыктык. Ал чалкалаган бала экен, ал таптаза эле өсүп келген, ал деле кам болуп калыптыр. Жооп бербейт жөндөп. Эч кандай неме жок болду, бүтү, биз бүтүрдүк деп койду болду. Эчтеке жок. Анан каяка барабыз, эми каяка бара турган жерибиз да калган жок. Ошол биз дагы банктан жабыркадык. Банктын проценттери эле 20дан ашык, 32ге чейин бизде Кыргызстанда бул жер жүзүндөгү, мирдеги жер жүзүндө мындай процент жок экен да. Жер жүзү азыр Кыргызстанга таң калып турат экен. Ушундай дагы проценттер болобу деп. Бул элди кыйнап атат. Банктар биригип алып, сот, прокурорлор. Анткени бул элдер биз баардыгыбыз биригейли. Бириксек бул эл биз күч болобуз. Бизге баш иш керек, прокурор дагы, сот дагы, банк дагы. Банктар булар өтө коррупционный иштерди ушу банктар кылат экен. Анан эң чоң Кыргызстанда коррупционерлер ушу сот, прокурорлор экен. Элди кыйнагандар ушулар. Ушуларды бир туура жолго дагы бирөөнү тиги прокурор бул сот эмес. Силер биз чогуу коюшубуз керек. Ойгоңула Кыргызстар, качанга чейин кул болобуз, качанга чейин барабыз, качанга чейин эмне басылабыз. Суралам мына элдер келгиле бизге кошулгула, баарыбыз, эч кимде эчтеке жок, баарыбыз
эч кимге эчтеке төлөбөй эле өзүбүздүн укугубузду өзүбүз коргойлу. Туура айтат жеңиш. Мына бүгүн менин ошо үй боюнча сотум болду. Ошо соттор өздөрүнүн кызматтарын кыянаттык менен пайдаланып, протокол суданды бербей жатышат. Прокурор да кайрылган, протокол суданды бер деп, жок бербей жатышат. Мына момундай мыйзамсыз эме баягы жашоо кайталанып атат. Власть алмашкан менен баары соттор ошол эле бойдон. Ошон үчүн бүгүнкү күнү биздин бу жарандардын дагы талабы прокурор, сот, банкилердин баарын камаш керек болуп атат, иллюстрация жасаш керек болуп атат. Ошентип гана экономический кризистен чыкпасак, бүгүнкү күнү кыргыз эли кор болдук, тепсилендик, көчөдө калдык, бомуш болуп калдык. Ар кай жерден 7 дуан эли ар кай жерден чыгып атат, банктар тонуп атат, прокурор тонуп атат, тергөөчү тонуп атат, соттор мыйзамсыз чечимдер чыгарып атат деп. Туура айтамбы гана? Туп-туура. Прокурор, соттор соттолуш керек. Негизи Кыргызстанда эгемендүүлүккө алгандан бери бир дагы ошол акыйкаттуу чечимдер чыгарылбаптыр. Соттордун бардыгы ошол өздөрү экономический, финансовый грамотности жок экен. Эмне себептен? Анткени ошол кредитный эксперттердин жазып берген, мындай айтканда флешка менен алып келген нерсесин чыгарып туруп, определение кылып туруп берип коюп атат. Бул жерде одоно мыйзамдар бузулган. Бул жерде коррупция, бул жерде сүткорлук, жемкорлук, бул жерде пирамида сыяктуу кылып туруп өздөрүн мындай айтканда тактага коюп алышкан. Соттор, прокурорлор, адвокаттар, следовательдер бир программа менен азыр иштерди алып барып атат. Ал эмне деген программа? Кыргыз элин жакырчылыкка тыгып, акча саясатын талкалап, кыргыз элин жок кылуу, жерин жок кылуу максатында. Эгерде мунун баарысын биз көз жумдуда калтырып койсок, 30 жылдын ичинде эл кыйналып бүттү. Баткен областы боюнча мен громкий заявление айткым келет. Биз уже тактадык. 960 адамдын үйү сатыкка коюлуп коммерческий банктар тарабынан жана ошондой эле микрокредиттик компаниялар тарабынан сатыкка коюлду. Ал үйлөрдүн бардыгынын ээлеринин бардыгы бүт этиги мигрант болуп Москвага, Россияга кетишиптир. Бул эмне деген политика? Бул эмне деген саясат? Түшүнбөйсүң эгерде карап турсаң. Мындай кишилерге уже билинип деле калды болуш керек. Бул эмне деген саясат экен? Баткен областынын азыркы эли жабыркап, кыйналып турушат. Кабыргалары кайышып турушат. Ошон үчүн ушул мезгил менен мен пайдаланып, Садыр Нуркожоевич, сиз ОДКБдасыз. Сиз ШОСтосуз. ШОС менен ОДКБда сүйлөшкөндө силер жемкорлукка каршы күрөш жарыя кылгансыздар. Ошондуктан азыркы учурда биздин соттор жемкорлук, сүткорлук менен иш алып барып аткандан кийин алардын бардыгы жоопко тартылыш керек. Же болбосо туура чечимдерге келиш керек. Баткен областы боюнча азыр бир да кредитти калтырбай токтотушуңар керек. Полностью амнистия беришиңер керек, же болбосо токтотушуңар керек. 2013-жылы айттык эле го, бардыгын тең инвентаризация кылгыла деп. Ал боюнча азыр так маалыматта берип кетебиз. Качан эмне башталган экенин айтыңыз. Я говорю и прошу весь мир, чтобы мне помог с моим внуком. Он незаконно сидит, Господь. Помоги ему выйти, Господь, домой. Который незаконно посадили вашего внука. Пусть посадит судей и прокуроров и адвокатов. Которые без адвоката судили вашего сына. Внука. Мы сейчас здесь становимся свидетелями, как бабушка, вот смотрите, у нее ничего нету. У нее даже продать ничего нету. Дома, квартиры, долларов ничего нету. А продажные судьи взяли деньги у кредитных организаций. Они решили в сторону не бабушки, а именно кредитной организации. В данный момент ее внук сидит не за что, незаконно. Почему? Потому что сейчас в данный момент в СИЗО сидят люди, которые ждут своих решений. Элементарно даже не было на них судов. Они сидят почему? Потому что у них нету денег. А их вымогают. В Панфиловском районе посадили парня за 160 сом. Урматтуу калайык калк. Ушундай адилетсиздиктин, ошондой туура эмес кадрларды тандоонун негизинде бүгүнкү биздин Баткен окуясы чыгып отурат. Баткенди кайра айтып, рахмат кыргыз элиме. Ошончолук жардам берип атасыздар. Мен анын үчүн эч бир сөзүм жок. Bir өлкөдө согуш болсо, ошол өлкөдө бир дагы акча каражаты жүрбөйт, анткени соода болбойт.
биздин ансыз деле экономикабыз тартышчылыгына байланыштуу. Мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетем. Бардык банктардын быйыл амнистия берип туруп, процентин токтотуп, биз көтөрүп чыккан мыйзамды орнотмоюнча биздин өлкөдө өнүкпөйт. Бир Баткен эмес, азыр бүтүндөй Кыргызстан эли экономикалык тартыштыктан кыйналып турган мезгили. Урматтуу калайык калк, Баткенде болсо кыйналып ыйлап жаткандар азыр бизге келебиз деп жатат. Башкалкалар жерибиз жок. Кичинекей эмчектеги балдарыбыз менен биз каяка барабыз дейт. Мына биз ушул жерге борбор ачып, ушул жерге биз ошолордун башын бириктирип, мына аталар мына жашарга жери жок, жерге наны жок. Биз ушул Мэр Жазы коомдук бирикмеси жана улуттук демилге биз 50ден ашык коомдук бирикмелер бириктенбиз. Элеткөйгөй мына молодец кыздар. Ушулардын бардыгы биригип туруп биз бир бүтүнгө келип талап кылабыз. Ушул кредитти амнистиясы быйыл токтотуп туруп Кыргызстан боюнча Баткендиктердин жооп берүүсүн талап кыламын мен. Анткени алар азыр кайда барат? Жашарга жери жок болгондон кийин кантип процент төлөйт? Жашарга жери үйү күйүп кеткендерди үйү барлар байкуштар калкалап жатат. Аларда азыр совсем кризиске отуруп калды. Ошондуктан Баткен менен кошо Кыргызстандын бардык банктарын амнистияга такап туруп, урматтуу талант мырза, башка мыйзам чыгаруучу эл өкүлдөрү бүгүндөн тарта ушул ишти жүргүзүп, проценттердин токтоп, элди дагы аман асырап калыш керек. Проценттердин чоң болгондугуна, бийик болгондугуна депутаттар эң биринчи депутаттар күнөөлүү. Ошондой законду кабыл алып берген. Мен туура айтып атамбы? Туура. Менде сөз бар. Бул менде документ бар. 2004 жыл 19 майда 59 приказ менен Аскар Акаевич кезинде бул кредиттик, микрокредиттик организациялар ачылган себеби бул безработный граждандарды колдоо жана малый бизнеске, предпринимательство, малый и средний бизнеске жардам берүү максатында келген экен. Бул жерде ушул Акназарова министр кол коюп атат. Бул министр трудозащиты Кыргызской республики деди. Ошондой функция менен келген, функция агентства дедет. Анан кийин бул Кыргызстанга кирген кредиттер могу жакта жазылып турат мына. Проценты за кредит устанавливается агентством по микрокредитованию, в зависимости от вида деятельности и развития. Не превышать должна 10% годовых, деп жазылып турат. Акаев мезгилинде годовых 10% көрдүңөр да мына. Бизде болсо тоноп келет. Мыйзамдар бузуу. Кыргыз элин томаяк айландырып, жок кылуу экен да булардын максаты. Акаев 2004 жылы кредиттерди чет элден алып киргенде ушундай максат менен алып келген экен. Бүт Атайын элди жок кылыш үчүн. жок кылуу. Элди томаяк кылып, кул кылып, мигрант кылып, мамлекетти бөлөк сот, прокурор, коррупционер Элди чөбөрөттү. Биздин жигиттерге бир кыздар тийбейт экен. Неге? Жумуш жок дейт, айлык жок дейт. Кыздар уже тийбей турган болду биздин жигиттерге. Мына гастарбайтер Кытайдан келгендерге тийип атышат, Америкадан келгендерге тийип атышат. Биздин жигиттерге тийбейт. Кыргыз жигиттер тийбейт. алакасы болсо геноцидке баратат, геноцидке. Жок кылып атат кыргыз эл. Артында деген бизге кулуна жоган жаштар, кыздар үйлөнбөсө, каякта биздин улутубузду көбөйтөбүз, өстүрөбүз. Мына Майытбай эже өткөндө аябай эң туура айттым о, гейлерге каршы. Чында. Ала качуу болбосо Кыргызстанда бар ала качуу. Арасында болгондур мындай нарушениялар. Баарына тыюу салууга болбойт да. Жаштар үйлөнбөсө, башка кылбаса, бизге эртең тиги заставаны ким узактайт? Бизге каршы. Ким чыгарат? Элдин саны азайды.